Санариптик өнүгүүнүн доорунда илим жана IT технология жаатында гендердик теңсиздикти жоюп, тоскоолдуктарды басып өтүү. Бишкекте өткөн Борбор Азия субрегионалдык консультативдик кеңешинин чакырыгы дал ушундай өңүттүү болду. Иш чаранын негизги максаты санарипт дооруна кирүүдө гендердик ажырымды жокко чыгарып, бул тармакта аялдардын укуктарын кеңейтүү. Высокооплачиваемый направлениялар, ошондуктан бул жакта эркек балдар көп ошол чөйрөдө болгондуктан алар баягы айлык акысы дагы көбүрөөк, возможностьтары дагы көбүрөөк болуп, кыздарыбыз көбүнчө социальный направленияда калып калып атышат. Кереге кеңешке Борбор Азиянын 5 өлкөсүнөн өкүлдөрү катышты. Айтымдарында учурдагы чукул багыт өзгөчө алыскы аймактарда жашаган кыз келиндерге санарип трансформациялар жаатында билим алууга мүмкүнчүлүктөрдү түзүү. Деги эле аялдардын билим алуусу дүйнөлүк экономикага түздөн түз тиешелүү дешет алар. Изилдөөлөргө ылайык аялдардын экономикадагы ордун 35%га көтөрсө, дүйнөлүк ички дүң өндүрүмдүн көрсөткүчү 25%га чейин чыгат деген эсептөөлөр бар экен. Вокруг IT очень много сфер. Санариптик трансформация десе бир тобу IT тармагын гана түшүнөт. Бул абдан кенен жана багыттары арбын сектор. Мисалы бир топ кыз келиндерибиз интернеттеги заманбап кесиптерди мыкты өздөштүрүп, онлайн эле каражат таап келишүүдө. Бул алардын экономикалык көз карандысыздыгын камсыздайт. Биздин коммерциялык эмес уюмдагы өзгөчө алыскы аймакта жашаган аялдарды окутуп келебиз. Себеби аял киши өзүн финансылык жактан камсыздай баштаса, гендердик теңсиздик жана дискриминация сымал көрүнүштөр дагы өзүнөн өзү азаят. For achieving gender equality and the empowerment of all. Бул консультативдик кеңеш өтө маанилүү, себеби ал аялдардын санариптик трансформациялар, инженерия, IT технология чөйрөлөрүндө эркектер менен бирдей тең укукта катышуусуна багытталган. Ошондой эле бул кереге кеңеш аркылуу биз аялдардын санарип жаатында лидер болууга тоскоол болгон дискриминацияга жана билим берүүгө байланышкан көптөгөн тоскоолдуктарды чечүүгө жолдорду издейбиз жана табабыз деп ойлойм. Бул консультативдик кеңеште көрсөтүлгөн маселелердин баары 6 марттан 16 мартка чейин боло турган Бириккен Улуттар уюмунун сессиясында айтылат. Аялзат алдыга жылып, жакшылап баратат да. Бүгүнкү күндө биздин өлкөбүздө санарип менен мындай жакыныраак болгон, көбүрөөк иштеген биздин аялзатыбыз болуп атат. Ошону биз кармап калды деген оюбузда аялдар бир аз алдыга жылып, коомго мындай үлгүлүү мече катары болсун деп. Кыргызстан гендердик теңсиздикти жоюу аркылуу санариптешүүнү максат кылып, бул багытта жаңы улуттук стратегияны иштеп чыкты. Анда 2030 жылга чейин иш-чаралар каралган. Одним из направлений этой стратегии также является... Жаңы стратегиянын бирден бир багыты бул биздин кыз келиндердин IT технологияларын колдонуу тармагында мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү. Санариптештирүү учурунда экономикалык көрсөткүчтөрүн негизги фактор болуп калууда. Ал өз кезегинде өнүгүүнү тездетип, гендердик теңчиликти да камсыздоодо. Кыргызстан бул жаатта дайыма аялдар менен эркектерге эмгек рыногунда бирдей мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүүгө бел байлайт. Катышуучулардын айтымында инновация жана технологиялык өзгөрүүлөр доорунда гендердик теңчилик жана санариптик билим берүү аркылуу гана кыздардын укуктарын кеңейте алабыз. Акмарал Сабатар, Эсен Турабыкеев, Ала Тоо 24.